Бул жерде берилген маалымат таянсак, силер жолдор менен эле көрүнөт. Бирок ал эми акыркы жылдары гана темир жол тармагынан иш жылы башталды да. Мындай да, бул жерде эмне үчүн калган функциялары калдык принциптеринде аткарылда. Мисал үчүн айтканда, жарандык жүргүнчүлөр боюнча жаатындагы системдик саясат жүргүзүп жатасыңар деп айта албайм да. Бул жерден кандай жумуш өтүп атат? Темир жол боюнча сурап атасыз да? Темир жол боюнча. Темир жол боюнча жок, темир жол эмес, бул жарандык жүргүнчүлөр боюнча. Пассажирскийлер. Акунан атаңызга жооп берип койсоңуз. Жок, азыр жүргүнчүлөр. Пассажирскийлерчи, мисал үчүн ушул жерде Бишкек Карабалта, Бишкек Токмок, ушул жерден алардын кичине түздөш керек да. Автобустук каттамдар боюнча Чүй областы боюнча азыр Жайыл району Тунук айылына каттам жүргүзүлүп жатат. Жол шарттары Бишкек Ош Уна жолунун 80 километр Сосновка айылынан баштап ашууга чейинки аралыкта. Жайыл району Жайыл районунан жалпы абалды айтсаңыз, жалпы абалды сурап атат. Мен кошумчалап коеюнбу? Не конкретизировать. Жок, мен жалпы абал сурап атам. Коргоо системасы жүргүнчү ташуучулар өз милдеттерин так аткара албайт да. Ошону сурап атам да мен. Азыркы Эгер уруксат берсеңиз. Безопасность пассажирских перевозок. Бул Чүй облусунда негизинен баягы автобустук каттамдар жакшы эле иштеп жатат. Сиз именно кайсыл маршрут боюнча претензияңыз бар? Рахмат, сиз азыр айтканда бул комплекстүү чечими болуш керек да. Силердин планыңызда, мисал үчүн азыр жаңы бүт баарыны ошо электроунага өтүп атабыз да. Жолдун жагынан Бишкек шаарында дагы тиги Бишкек Токмок, Бишкек Карабалта тиги сырты жол боюнча электроунаалардын заправкалары койгонго планыңызда барбы, жокпу? Пландар бар, жакында эле бизге ишкерлер келип кетти. Ошол чыгыш автовокзалы, анан жана Бишкек автовокзалынын территориясына жакынкы күндөрү коюу пландаштырылып атат. Андан сырткары дагы ишкерлер келип атат. Ошол электрозаряддык установкаларды бизден чыгаруу боюнча бизге келип сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ушул Кыргызстандан өндүрүп туруп Кытай ишкерлери ошону орнотуу боюнча. Азыр эгер биз буларга шарт түзүп койсок, уже эл коркпойт да. Тиги электроунаалар алып алгангачы, ошон үчүн дагы сураныч. Туура. Рахмат, сулурум аянда да. Рахмат силерге, ийгилик.